малинага арнамакчыбыз. Мынакей мапыма, таза мапыма мынакей. Мапыма сорту. Мөмө жаңы байлап атат. Көчөт боюнча маалымат берели. Мөмөлөрү жаздагыдай эле. Буну транспортабельный деп Россияга негизи алып атат, жакшы баа менен алып беришти быйылкы. Булар болсо майдаланып чачырап кетпейт экен да. Мындай бир турат экен да. Анан могун кармасаңыз, мындай минтип кыссаң, сок чыкпайт да. Мапыманын көчөттөрү мына мондо болот да, тамырлары майда болот. Малина көчөттү негизи күзүндө отуруусы аябай жакшы экен да. Күзүндө адаптация жакшы алат экен, анткени булар азыр бул биринчи жылы расход деле требовать этпейт. Мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышыбыз малинага арнамакчыбыз. Малинанын тагыраак айтканда мапыма сорту. Биз азыр Сокулук району Сас айылы кайрадан. Бияктан ошо биздин дыйкан 1,5 гектар, 2,5 гектар мапымага арнаган. Ошондуктан бүгүнкү чыгарылышыбыз мынакей күз келди, сентябрдын 12-си көчөт сатылып атат, туурабы? Көчөттөр даярдалып атат, ошо көчөт боюнча маалымат берели. Эгер мапымага кызыгып атсаңыздар, көчөт керек болуп атса, сиздерге азыр Талгат маалымат берет. Бүгүнкү күндө мынакей мапыма уже мындайча айтканда уже сезон уже аяктап баратат. Өзүңүздөр билесиздер, күз деле келип калды. Бирок ага карабастан дагы эле берип атат мынакей. Мөмөлөрү жаздагыдай эле чоң-чоң. Мынакей бир жерден эле, мынакей бир түптөн эле канча мөмө берип атат. Мынакей караңыздар. Могуларды карап коюңуздар. Мынакей бул жакта да. Бул жакта көрсөтүп коелу. Мынакей мапыма, таза мапыма мынакей. Ушуна турасыз. Мына бүгүнкү күндө берип атат. Мөмөлөрүн көрсөңүздөр болот. Чоң-чоң, товарный вид дагы жакшы экен. Буну транспортабельный деп Россияга негизи алып атат, жакшы баа менен алып беришти быйылкы. Ташыган кишилерге да негизи чоң рахмат. Жакшы баа кылып беришти. Бул сортовойлордучу. Негизи по идее бул кышка чейин берет деп айтылып аткан болуш керек, Бул негизи кышка чейин берет. Мына бүгүн деле көрүп атпайсыңарбы? Мынакей быш электер да бар экен да. Быш электер дагы бар. Мөмө жаңы байлап атышат. Мөмө жаңы байлап атат. Арасынан гүлдөп аткандар дагы бар. Даамы дагы бунуку обычный малинаныкындай даамы жакшы экен. Эме эзилбейт экен. Урожайность жакшы экен да. Бул 1 гектар жерден жакшы карап бардык нормалар менен карасаң 20-25 тонна мөмө алса болот экен да. Бул 1 гектардан 20-25 тонна бар. 20-25 тонна алса болот экен, жакшы бардык шарттар менен караса. Орточо канча сом менен сатылды бул сезонда? Негизи малина быйыл түшүп кетти, 130 сомдон болотту. Бул малинаны биз 40 сомго кымбат сатып аттык. 170-180 сомдон. Именно мапыманы? Именно мапыма. Негизи эле бөлөк региондордо кандай билбейм, бирок биз бул сортовой малиналарды бизде Сокулукта кымбат алып атышты. Сырттан келип дагы алып атышты. Бун анткени товарный вид жакшы экен. Шоку заморозкага кеткенде булар болсо майдаланып чачырап кетпейт экен да. Мындай бир турат экен да. Анан могун кармасаңыз, мындай минтип кыссаң, сок чыкпайт да. Эзилбейт. Былжырап кетпейт. Былжырап кетпейт мына. Кайра эле өзүнүн ордуна келип калат экен. Буну ушинтип жанагы экспорт кылган балдар, сатып алып аткан балдар ушинтип текшерет да. Текшерип карап коюшат экен. Бүгүнкү күндө азыр уже биз күзгүгө даярданып, көчөттөрдү даярдап баштадык. Буну уже жакында кыркып талааны даярдайбыз күз келсе. Анан мынакей мапыманын көчөттөрү мына мондо болот да, тамырлары майда болот. Бул мапымада, анан кийин жыш болот. Мынакей. Могу таза мапыманын сорттору көчөтү. Биз бүгүнкү күндө буюрса заказ алып атабыз. Болжол менен бир 20 000 штуктан ашыгыраак көчөтүбүз бар. 1 гектарга 10 000 штук кетет. 1 гектарга 10 000 штук кетет. Бизде негизи эми көчөт деле көп болбойт да, андайчы. Мында чакан болот экен дагы, жакшы. Биз бүгүнкү күндө уже бир 7 000 көчөткө заказ алып койдук. Калганына уже заказ алып атабыз. Мапыманын негизи артыкчылыгы мынакей бул товарный вид жакшы деп айтылды. Буну мынакей кышка чейин берет деп атат. Мынакей ишенсе болот да, мынакей биякта мөмөлөр эми байлап атат. Анан эң башкысы ежевика бышканга чейин бир июндардын канчасына чейин алат? Биз июндун 5-инде уже урожай терип баштап атабыз да. Июндун 5-инен баштап кеч күзгө чейин кар жааганча
түшүм ала берет экенсиң. Ала бересиң, иштей бересиң жайы бою. Акырын бере берет экен да. Анан көчөт боюнча айта кетейин, бул малина көчөттү негизи күзүндө отургузса аябай жакшы экен да. Күзүндө адаптация жакшы алат экен, анткени булар азыр уйкуга кетет. Уйкуга кеткенден кийин биз казып сатып баштайбыз. Буларды кыркып туруп беребиз. Азыр апарып отургузуп коесуңар дагы, кийинки жылга уже адаптация алган көчөттөр болуп калат да. Бул эмдиги жылы уже бат-бат суу койбой эле, мындай арыкка суу келгенде берип баштай берсең болот да. Жазында отургузсаң, буну чакалап, арыкта суу жок болсо чакалап сугарыш керек болуп калат, мындай кыйыныраак да. Күзүндө отургузсаң, түшүмү да жакшы болот, эрте жетилет, адаптация эрте алат. Анан бул биринчи жылы эле мен анан видеолордо сүрөттөр жөнөткөм сизге. Ошолорду кошуп койсоңуз болот да. Бул биринчи жылы эле түшүм берип баштайт экен да. Мисалы үчүн күздө отургуздук. Жазында уже эмдиги жылы ошо июндун 10-дору уже терип баштайсыңар. Түшүмгө да жакшы келет. Түшүмгө да жакшы кирип, күзгө чейин түшүм берет. Эгер дароо эле прибыль алып баштайм десеңиздер, отургузар менен эле ошо МПМны тандасаңыздар болот экен да. Буну кайсы числого чейин отургузуп калышыбыз керек, кайсы числого чейин брондош керек бул МПМны? Буну уже бүгүнкү күндө брондоп атышат. Уже задатак акчаларын берип, канча количество керектерин айтып коюп атышат. Биз ошого жараша заказ алып атабыз. Биз эми ашыкча ала албайбыз, өзүбүздүн көчөттөрүбүзгө ылайыктуу эле алып атабыз. Кайсы малга чейин отургузуп коюш керек буну? Буну уже октябрдын ортосунан 10-дорунан кийин отургузуп баштаса болот. Кеч күзгө чейин, кар жааганга чейин отургуза берсең болот. Биздин тажрыйбада дыйканчылык менен көп жылдан бери алек болуп келатасың да, Талгат. Биздин тажрыйбада көбүнчө дыйкандар кайсы малда отургушат? Жаздабы же күздө? Бизде негизи дыйкандар ушу ошибка кылышат да, жазында отургузушат. Бул ошибка деп эсептейсиңби? Эми негизи ошибкада, анткени булар биздин дыйкандар көнгөнбүз да мурдакыдай эле. Жазында айдатабыз, жер кургаганча күтөбүз, жер кургагандан кийин айдатабыз. Жерибизди маллатып, бороска чийип даярдаганча эле уже бул апрелде ортолуп калып атат да. Бул уже негизи кеч да. Негизи жазында отургузам десең, күзүндө жерди айдап коюш керек. Жок дегенде. Эрте жазда күн жылыганда эле апрелдин, марттын баштарында маллап, уже марттын ичи менен отургузуп салыш керек. Негизи билесиз, жазында жаз жарыш деп коет го, негизи жетишпей калып эле дыйкандар кеч отургузуп, көчөттөрүн өлтүрүп алгандар да болуп атат да. Мынакей, биз буга чейин ижевикада тартканбыз, айтканбыз да, ушу күздүн артыкчылыгы депчи. Талгат экөөбүз мынакей элдерди мындай бир чакырып кетели. Күзүндө көп иш кылалы. Күздө билесиңер, Кыргызда той тупур көп. Кечкисин тойлорго барасыздар. Күндүз жериңерди айдатып койгула, анализ берип койгула, отургузуп койгула. Жазда силер болсо, элдер чуркап жүргөн кезде силер болсо көчөтүңөр өсүп калат. Туурабы? Күзүндө отургузсаң, мындай сугарып деле коркпойсуң да, мындай уже кеч сентябрдын аягында уже жамгыр жаап баштайт го, уже жердин нымдуулук жакшы эле болот. Нымдуулук самый главный бар. Анан кичине эле бир чөмүчтөн суу куюп койсоңор деле болот, же болбосо бир бороска менен бир сугарып койсоңор болду уже. Кийинки жылы уже ал суусу жок эле өзү эле өсүп берет. Биринчи жылга көп расход кетпейт бул ижевикага караганда? Жок, бул биринчи жылы расход деле требовать этпейт. Отургузасың болду, карай бересиң сугарып. Жанагындай шпалера коюп, жаап, агроспан бул өзү да стоячий болуп өсөт, анан кийин мында агроспан эменин кереги жок да. Урматтуу көрүүчү, бүгүнкү чыгарылышыбыз кыска эле болот. Мынакей малинага көчөт боюнча, МПМ боюнча сиздерге кыска эле маалымат бердик. Эгер сиздерге көчөт керек болсо, МПМ сортунан телефондорду астына калтырып коебуз. Брондоп, азыртадан кыймылдай бергиле. Күзүндө отургузуп иштеп калалы. Ооба, бүгүнкү күндө уже чалып заказ бере берсеңиздер болот. Консультация беребиз толук. Кандай кылып отургузуш керек, кандай витаминдерди бериш керек, аралыгын кандай кылыш керек. Кийинки жылдары буну караш керек да. Жылдан жылга мындай поэтапный бөлөкчө инструкция менен караш керек да. Ошонун баарын өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшөбүз да. Бизден алып аткан дыйкандарга, бизден албаган деле дыйкандар чалып бүгүнкү күндө сурап атат. Аларга деле өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшүп, ар дайым мындай жакшы мамиледе болуп келатабыз да. Жалпы элге кызмат. Жалпы элге, анткени биз биз негизи кичинекей эле экенбиз да, Кыргызстанда дыйкандарчы аз эле экенбиз. Анан бирибизге мындай конкуренция деле боло албайт экенбиз да. Анан мындай өзүбүздүн жакшы жактарыбыз, жакшы опыттар менен бөлүшүп коюп атабыз. Бардыгы эле еще жаза бербейт экен аны.
кылба коюп өткөн дагы кээ бирлер чөпкө бастырып алат, сугарбай, карабай коюп эле меники начар болуп калып атат деп атат. Буну негизи чыныгы сүйүп, малина, ежевика сүйүүчүлөр жакшы караса, жакшы мөмө алат да мынакей. Күзүндө мына мондай калибрдагы малиналар кандай сонун. Мапема сорту, урматтуу көрүүчүлөр, биз Кыргызстанда 7 тубан бар. Погода, климат, жери ар кандай кээ бирде талкуу болуп калат. Ошол эле бир сорт кебетеси башкача көрүнүшү мүмкүн. Сортко, Мапема сортуна гарантия бар. Мапема көчөткө бизде гарантия бар 100%. Мапема көчөт чыгат. Биз анткени биз бөлөк көчөттү биз бөлөк ат менен сата албайт экенбиз да. Эми элде эле жинди эмес да, негизи билет да. Ооба. Жалпы AgriLife KG YouTube каналды Кыргызстан бүткүл көрөт, эми туура эмес көчөт деп биз текшерилген дыйкандар, мынакей биздин дыйкандар өзүнүн сортторун мынакей биз ушул жерден жеп көрүп, аныктап сиздерге жарыялап атабыз да. Анан мынакей гарантия да берип атат, консультациясын да берем деп атат. Кайрыла бериңиздер. Андан тышкары бир көчөттөрдүн бир санын айтып койбойлу, жалпы балким бир башка көчөттөр издегендер бар. Мынакей бизде бүгүнкү күнү сенде Лахнес ежевикадан бар. Менде Лахнес, Лахтей бар, Натчес бар, ежевика. Андан кийин малинабыз. Мапема бар, Геракл, Пшихиба бар. Основной ушулар да. Мынакей ушундай сорттор бар экен, бирок эң көбү биякта Мапема менен, малинанын Мапемасы көп экен. Лахнес, ежевиканын Лахнеси көп экен. Калгандары бир чектелүү санда экен да. Анын кимге керек болсо эксперимент катары отурсам десеңиздер, телефон менен өзүнчө бир түшүндүрүп берме болот да. Мейли, урматтуу көрүүчүлөр, кеч кирип кетти. Биз Бишкекте арай сапар тарталы. Эмки чыгыштан көрүшкөнчө. Рахмат сиздерге.